Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 12-си. Биздин бүгүнкү жагдайларды кабыл алуу. Биздин эң биринчи милдетибиз бул азыркы жагдайларды кандай болсо ошондой кабыл алуу. Өзүбүздү кандай болсок жана биздин айланабыздагы адамдарды кандай болсо ошондой кабыл алуу. Бул чыныгы момундукту кабыл алуу. Ансыз эч кандай чыныгы алга жылыш башталбайт. Кайра биз ушул калыстык учурга кайтуубуз керек болот. Бул кабыл алуу көнүгүүлөрдүн бир түрү. Аны күн сайын жасоо абдан пайдалуу. Эгерде биз жашоо фактыларына болгон реалдуу бааны берип, ошол бааны кайдыгерликти же жеңилдүүлүктү реалдуу эмес актаган шылтоолорго айландыруудан качсак, алар эмоционалдык ден соолукту чыңдоого жана рухий прогрессти курууга ишенимдүү негиз боло алат. Мен адамдарды, кырдаалды же окуяларды кабыл алуу кыйын болуп калганда, мен бул үзүндүгө кайрылып жана ал мени башка адамдар же жашоо мага көрсөткөн жагдайлар жөнүндө көптөгөн түпкү коркунучтардан бошотот. Бул ой мага адам бойдон калууга, кемчиликсиз болууга жана жан дүйнөмдүн тынчтыгын сактоого мүмкүнчүлүк берет.